Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен бүгүн сиздерге Кыргызстандын келечегин, кыргыз элинин ырыскысын урдап чет мамлекетке качып кеткен Шадиев тууралуу пикир билдирмекчимин. Урматтуу мекендештер, Шадиев бул бала кезинен жакыр үй бүлөдө чоңоюп бийликке келген адам. Ал бийликке келип, колунан элге пайда келе турган адам болгондо эмне кылды? Ал өзүнүн жеке кызыкчылыгын мамлекеттин, элдин кызыкчылыгынан жогору коюп, коррупционер болуп Кыргызстанды тоноп, чет мамлекетке качып кетти. Эгерде Шадиев Кыргызстанда, Баткен областында чек ара маселесине салым кошуп, жолдорду оңдотуп, мектептерди оңдотуп, жетишпеген фаптарды тургузуп, суу чыкпаган айылдарга суу чыгарып, мына элге ушундай жардам берип, элдин көйгөйүн чечкенге салым кошкондо, Шадиевдин аты Исхак Разаков сыяктуу тарыхта алтын тамгалар менен аты басылып калмак. А бирок эмне кылды? Жеке өзүнүн финансылык кызыкчылыктарын ойлоп, коррупционер болуп, тарыхта кара адам болуп калды. Бул менен эмне демекчимин, урматтуу мекендештер? Азыркы бийликте Шадиевге окшогон адамдар толтура. Биз ушуларды шайлабайлы, биз ушуларды колдобойлу деген чакырык таштап кетет элем. Урматтуу мекендештер, быйыл 2020 жыл Кыргызстандын келечегин чече турчу жыл деп ойлойм. Себеби биз буга чейин коррупционерлердин акчасына алданып, добушубузду сатып келдик. Токтотолу. Урматтуу Кыргызстандагы балдары, кыздары, келиндери, чет мамлекетте жүргөн ата-энелер, сиздер ушул балдарын карап, балдарыңыздарды сагынып, ушундай жүрөгүңүздөрдө кыпындай өкүнүч болсо, быйылкы шайлооду туура таңдоо кылалы. Урматтуу мекендештер, жакындарыбыз үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, ушул коррупционерлерден таратылган акчалардан баш тартып, ушул биздин Кыргызстандын келечегин оңдоп түзө турган адамдарга добуш берүүңүздөрдү өтүнөт элем. Биз Кыргызстан эли аябай дүйнөгө тараган, мигрант атын мойнубузга илген, коррупционерлерге Кыргызстандын келечегин берип койгон эл болбойлу. Биз мына ушул кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп, ушул жолу туура чечим чыгарсак, биз Кыргызстандын келечегин гүлдөшүнө себепкер болот элек. Бийлик бул Кыргызстанды башкарып жаткан азыркы бийликтин колунда эмес. Бийлик бул мына жашап жүргөн, кыргыз паспортун алып, кыргыз болуп, жаран болуп жүргөн мына кыргыз элинин колунда. Биз ушул өзүбүздүн бийлигибизди акча үчүн 10-15 коррупционерлерге сатпайлы. Биз өзүбүздүн бийлик экенибизди сезип, туура добуш таңдап, эч кимдин акчасын албай, туура чечим кылалы. Мына ошондо биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп, биздин чет мамлекетте кор болуп, бир батирде 10-15 болуп жашап жүргөн биздин мекендештерибиз кайра мекенибизге кайтып келет. Жакындарың жанында болсо кандай жакшы. Сагыныч жок, эч кандай өкүнүч жок. Уктасаң тынч уктап, сана тартпай, менин балам кантты экен, менин апам кантты экен деген ойлордон арылган, бул жүрөктөгү жүктөн арылган кандай жакшы. Урматтуу мекендештер, туура таңдоо кылыңыздар. Эгерде ушул менин айткан сөздөрүм сиздердин жүрөгүңүздөргө таасир калтырып, сиздердин жүрөгүңүздөрдөгү мекенге болгон сүйүүнү ойготсо, менин видеомду бөлүшүп, комментарий калтырып, лайк басып, жакындарыңызга таратып, элге жеткирүүнү суранат элем.